2 ноябрга карай Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 бейтап кайтыш болду. Экөө тең вакцина албагандар экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Акыркы 1 суткада 98 киши инфекцияны жуктуруп алганы аныкталды. Алардын 38-и Бишкекте, 36-сы Чүй облусунда. Өлкөдө коронавирус жугузуп кайтыш болгондордун расмий саны 2674кө жетти. Ооруга чалдыккандар 2020-жылдын март айынан бери 181 миңден ашып, алардын 175 миңден көбү айыкты. Коронавирус инфекциясына каршы 1 миллион 744 миңдей адам вакциналды. Анын миллионго чукулу биринчи дозаны, калганы экинчи дозаны сайдырышты. Жапырт ууланууга байланыштуу Империя Пицца кафесинин 4 тамактануу түйүнүнө 36 миң сомдук айыппул салынды. Алардын ичинен эң көп сумма 7,5 миң сом. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун тамак-аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев билдирди. Анын айтуусунда учурда башка түйүндөрүнүн жоопкерчилиги да каралууда. Империя Пицца кафесинин тамагынан жапырт уулануу фактысы боюнча Бишкек шаардык милициясы санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аталган кафенин тамагына ууланганын айтып, Бишкектеги ооруканаларга 300дөн ашуун адам кайрылган. Алардын ичинен 40ка жакыны балдар. Уулангандар 22-си, 23-ү, 24-октябрь күндөрү Империя Пицца кафесинен тамак алып жегендер экени белгилүү болгон. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы 25-октябрда аталган кафенин бардык түйүндөрүн убактылуу жапкан. 30-октябрдан тарта кафе кайрадан ишке киришкени маалым болду. Президент Садыр Жапаров Глазго сапарынын алкагында Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүп жаткан айрым донор уюмдардын жетекчилери менен жолугушту. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Одель Рено Бассо менен жолугушту. Анда тараптар ортодогу кызматташтык алкагында ишке ашырыла турган долбоорлор тууралуу сүйлөштү. Мамлекет башчы Кыргызстанда климаттык инвестициялык программа жана климаттык каржылоо борборунун иши тууралуу маалымат берди. Борбор климаттын өзгөрүүсүн жумшартууга багытталган пилоттук программанын алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жардамы менен түзүлгөн. Одель Рено Бассо Кыргызстан менен кызматташтыкты жогору баалап, жашыл экономика чөйрөсүндөгү гидроэнергетикадагы жана башка энергетика долбоорлорун активдүү колдоого даяр экенин билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 28 ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгонун басма сөз кызматы кабарлады. Жарлыкка министрлер кабинетинин жана аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө шайлоону таза өткөрүү боюнча талаптар жазылган. Анда бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Борбордук шайлоо комиссиясы жана бардык укук коргоо органдарына шайлоо мыйзамдарына көзөмөл жүргүзүү тапшырылган. Бирок айрым оппозициялык саясатчылар бийликчил партиялар бар экенин айтып, административдик ресурс колдонулушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан куралат. 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54-ü партиялык тизмеден, 36-сы бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Шайлоодо ат салышуу үчүн 21 партия каттоодон өткөн. Таласка барган Азаттык демократиялык партиясынан талапкерлерди жергиликтүү өкүлдөр Манас Ордодо улуттук каада салттын негизинде нан менен тосуп алып, андан ары кыргыз элинин сыймыгы болгон Манас атабыздын музейи менен тааныштырышты. Атадан балага айтып жеткизип келе жаткан албетте булар манасчылар. Ошондуктан кыргызды кыргыз кылган Манас, Манасты Манас кылган манасчылар деген кеп бекеринен айтылып калбаса керек. Андан соң Азаттык партиясынын өкүлдөрү Манас атанын жана ата бабабыздын арбагына багыштап күмбөздө Куран окушту. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح السماء ربك الأعلى الذي خلق وسوى. Зыяраттын аягында Талас элинин балбандары ата салтын улай эл уулдарына акбоз аттарын тартуулап, талапкерлерге батасын беришти. Азаттык партиясынын жолу ачылып, мамлекетке көп жакшы жумуштарды аткарып, элге жакшы турмуш алып келишке чоң салым кошуп, жакшы иштеп бергиле. Амин. Андан ары эл менен жолугушуу Талас облустук драма театрында уюштурулду. Жолугушууда талапкерлер куруу вада берүү менен алектенбестен буга чейинки аткарган иштери менен далил келтирип, алдыдагы пландарын ортого салышты. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугу жоголгон. Бир жагы ылдыйлап, бир жагы көтөрүлүп кетти. Эми аны эл макул болуп, ошондой мыйзамды кабыл алып берди. Ушул тең салмактуулукту алып келиш үчүн бир гана жол. Күчтүү инсандар, тажрыйбалуу инсандар,
билимдүү инсандар, коркпогон инсандар, жанакы Бактыбек энем айткандай, найзанын учундай инсандар каалаган жерге сайганган. Ошондой адамдар керек болуп калды. Бүгін пособие алыш үчүн анын үйүндө телевизору болбош керек экен, машинеси болбош керек экен, же болбосо уyu же кою жандыктары болбош керек экен. 3 айлык пособие алыш үчүн биринчи айды взятка катары беребиз дейт. Экинчи айды чөнтөккө саласың, 3-чү айды кайра 6 айга узартыш үчүн кайра беребиз дейт. Бир аксакал элди кыдырып туруп айтты, балам дейт. Мына менин балам чоңоюп, балалы болду. Мунун баласы чоңоюп, азыр аял алды. Жакында балалы болот. Бардыгыбыз бир үйдө жашайбыз. Себеп дегенде чек маселеси чечилбей атат. Бүгүн сиздер ар бир шайлоочу, ар бир талапкерди, ар бир партияны өзүңүздөр талдап, тамдап өткөзө турган убакыт келди. Жолугушуунун алкагында Азаттык партиясынан жаш талапкерлер жогорку кеңешке барып калса, аз убакыттын ичинде чечилиши керек болгон элди түйшөлткөн эң башкы көйгөйлөрдү санап өтүштү. Сиздин, менин жүзүмдө жогорку кеңеш. Ошондуктан мына дүйнөлүк чакырыктарга туруштук бере алган балдарды шайлаңыздар. Бүгүн ооба, учуру келгенде ошол базаркомду, бензин пуруш, май пуруштарды учуру келгенде алып барабыз. Бирок азыр аларга учур эмес. Бүгүн дүйнөдө ылдамдык менен ааламдашуу процесси жүрүп баратат. Дүйнөлөрдүн карталары өзгөрүп атат. Кээ бир мамлекеттер түп оту менен жок болуп кетип атат. Ага турлай жергиликтүү аксакалдар партия өкүлдөрүнүн айтып өткөн маселелери жөндүү экенин кошумчалап, мурдагы төраганын талас эли үчүн аткарган иштерин айтып, азаттыкты колдоорун белгилешти. Биз адамдын кылып аткан эмгегин айтышыбыз керек. Мына тазалуу боюнча элдин мойнуна акча илинип, өзүбүз араң жүргөндө төлөй турган акчаны алып берди. Эл карызы жок, отуруп калды. Мынакей. Ушундан кийин мен Азаттык партиясын дагы талапкерлерди колдойн, таластагы талапкерлерди колдойн деп ата абышка эмнени айтыш керек, чындыкты айтыш керек. Жалпысынан аталган облустун элдери талапкерлерди жылуу тосуп алып, жыйын залынан ак батасын берип узатышты. Азаттыкты колдойбуз, айланайын, эл журт ушуга тегиз туралы, Кудайдан сурайлы, иман сурайлы, бакыт тилейли, ишиңиз оңолсун айланайын. Көп жашагылай. Александр Крестинин Бишкектин Дордой футбол клубунун машыктыруучусу кызматынан кетти. Бул тууралуу клубтун расмий сайтына жарыяланды. Ал өзү кызматтан кетүүгө арыз жазган. Крестинин команданы 2017 жылдан бери машыктырып, башкы насаатчы катары 169 беттеш өткөргөн. Анын жетекчилигинде Дордой футбол клубу 4 жолу катары менен Кыргызстандын премьер лигасында чемпион, 2 жолу Кыргызстандын кубогунун жана супер кубогунун жеңүүчүсү болгон Александр Крестинин 2014 жылдан бери Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучу болуп эмгектенет.